Нургыз улуу жеңишти тособузго, бирок ушул Дем Победа жеңиш күнү деген ырсыз элестетүү такыр мүмкүн эмес. Келиңиздер ушул ыр туурасында сүйлөшөлү деп, жана чыгарманы угалы деп, Кыргыз Республикасынын эл артисти Бакыт Быкеевди чакырган тосолор. Бакытыңызга келиңиз. Саламаттар, барамыздар менен. Куш келиңиз. Байрамыңыз менен. Куш келипсиз. Мындай улуу күндө сиздин үнүңүз тукпасак, биздин студиябыз бир көркүнө чыкпай калат го. Рахмат. Анткени жогоруда Нургыз тарыхына токтолгон Дем Победа деген ырды сиз аткарып келе жатасыз, керемет аткарасыз. Бул күн кандай сиз үчүн? Кандай маанайдасыз бүгүн? Абдан жакшы, мына Кудайга шүгүр, Кудайдын жакшы күнү экен. Бүгүн сиздерден баштап атам. Бүгүн баягы мактаныч эмес, бирок сыймык ушул 5 жерге барам бүгүн. Дем Победада. 5 жерге ырдайсыз. Анан муну мен кичинекей кезимден бери ырдап келдим. Анан жеңиш күнү канча деген кыйынчылык менен, канча деген адамдардын өмүрү менен келди. Ушул ыр жаралып калганына мен да абдан кубанычтамын. Эң жакшы мен сүйгөн ырлардан. Мен мектепке келгенден баштап ошондон бери ырдап келдим ушуларды. Мектепке келгенден бери ырдап келдиңиз. Şu başında söz kıldık, Лев Лещенко birinci atkарып атактуулукка жеткен деп өзүнүн бир интервьюсунда айтыптыр. Мени атактуу болгон, мен ошо жеңиш күнү ырында атактуу болгон экөөбүз бири-бирибизге мындай жакынбыз деп дагы айтканы бар экен да. Бирок аны менен катар эле ушул Советтер Союзунда ата ачкан Магомаев дагы, Кобзон дагы, Эдита Пьеха да убагында аткарыптыр. Кыргызстанда сиз аткарып жүрөсүз. Сиз менен ушуда кимдер аткарып жүрөт буларды? Барлық қырыт, Қайынбек Ысқақов деген ағабыз бар, ел артисти, Нуржигит Асанов деген заслуженный артист бар, ырдап жүрөт. Бақыт Алмабеков деген операның солисти, Ақсай ырдап жүрөт. Көп бизде аткаргандар. Мен оюмча бул ырды аткаруу үчүн дагы мындай чоң жоопкерчилик болуш керек. Жоопкерчилик чоң да. Ар бир чыгарманы ошол ини-жини жеткирип, ошол элге жеткириш үчүн эмне деген эмгек. Кээ бирлер айтат, силер ырдап коелу, жыргап жүрө бересиңер деп. Аны мазмунун түшүндүрүш керек. Ошол ырды ырдап атканда эмне жөнүндө жазылган, ошол характерин бериш керек бүт бардыгын. Көп да эмгеги. Жакшы, туура белгилеп өттүңүз. Негизи эле ар бир чыгарманы колдон келсе жүрөктөн өткөрүп туруп, ийине жеткирип аткарыш керек да. Анан өзгөчө ушул 9 май күнү жеңиш күнүн аткарып атканда кандай сезимде болосуз? Кандай бир жакта угуп аткан биз мындай муун жүнүң титиреп, бир башкача сезим бар. Аткарып аткан адам кандай болот ошо? Бул ыр негизинен сөзү менен дагы, музыкасы менен дагы төп келишкен да. Бул улуу орус элинин композитору ошол сөзү менен музыкасы абдан дал келгенде. Мисалы бизде Рыспат Кадыров, Хасанкалы Кермаев, Төлөнбек Казаковдун ырлары ошондой да. Ушул ырдагы ушул сөзү менен музыкасы төп келгенде аткаруудан тажабайм. Жеңиш күнүн аткаруудан. Мен оюмча 9 май күнү гана эмес, башка бир майрамдык чыгарышта да ушул ырды көп сурашат сизден. Ооба. Салтанаттарда. Негизинен ушул жеңиш күнүн ушул өзүмдүн жеке концерттеримде дагы көп аткарам. Себеби мен үнүм баритон болгонуна жараша бул аскердик военный темадагы ырларды көп аткарам да. Ошол эки төп келет да ошол. Кызык экен. Мыкты. Мыкты. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргыз Республикасынын эл артисти Бакыт Быкеевдин чыгармачылыгын жакшы билесиздер. Негизи эле бул темадан жеңиш күнүнөн бөлөктө кайсы чыгармаларды аткарасыз? Бул согуштук темадагы, мекенчилдик темадагы. Кимдин ырларын аткарып жүрөсүз? Мына Хабибулла Азыраткуловдун эстелик алдында деген ыры бар. Ооба. Түгөлбай Казаковдун эстелик деген ыры бар. Кыргыздардан Камчыбек Букалаев агабыздын дагы эки ушул согуш темасына жазылган эки ырын аткарып жүрөм. Запистер бар, алтын фондо өткөн алардын бардыгы тең. Андан сырткары орус композиторлорунун абдан көп. Ошонун бардыгын эле сан жеткизди беле койм, бирок. Рахмат. Сизди көп кармабай эле 5 салтанатка барып катышат экенсиз. Ал жакта дагы баягы тосолгандар бар. Келиңиздер, сизди сахнага чакырып.
көп кармабаңыз аталам. Жеңіш күнін бірге угалы.